Туугандар, салам алейкум. Мына Кудай буйрса курман айты келатат. Мына биз азыр байкенен официалдуу түрдө ошо Подмосковьеда официальный бойня экен, ошол жака келип кой тандап атабыз азыр. Кудай буйрса ушул жерден курман айтка келип курмандыкка чалып кетсеңиздер болот. Азыр да бирсине айланып бирсине көрсөтөм. Москвада жүрүп койдун жытын сагынгандар да болуш керек. Бала чакта эстеп. Жытына бир окумуш. Ай. Ар жакта поледа бар экен, азыр көрсөтөм мына. Ар жакта өзүнчө койлор жүрөт. Азыр бойнясында көрсөтөбүз. Мына бул жер болсо уже сойгонго. Мында бүт евро стандарт менен бойня кылып диаспорадан адамдар келди ана. О, мындай. Калаатына чыкпой чаларбектер жак. Ар жак мындай шапкычы, бакта намазхана, ветеринарный кабинет, холодильник. Холодильник. Вот. Биягында холодильник турган. Значит, союп туруп биякында калтырып койсо болот экен ушундай. В общем, бүт условиясы ушул жерден союп, тазалап, куйкалап кетсе болот экен. Бүт возможность бар экен. Алла разы болсун, Нурбек мырза. Кудай буйрса, эшиңизге ийгилик. Ошо кыргыз элинин керегине жарап, ушул чет жерде да биздин каады салтыбызды тегиз ала жүргөнүңүзгө чоң рахмат. Кудай буйрса, курман айтка биз келип курман чалып кетебиз. Я өзүнчө кисарлар, Жаган кисарлар. Жаган кисарлар. 25 миң. Башая канча кой бар биякта? 2,5 миң. 2,5 миң кой бар экен. Мына кисарлар. Орточо баасы канча бир койдун? Эң минимальный баасы. Бул кисарлар 15 миңден 23 миңге чейин. 23 миңге чейин, 15 миңден. Берки жөнөкөй койлорчу? Алар 8 миңден 10 миңге чейин. Ошо мына мекендештер ушу бири-бирибизди колдоп, мына байкени келип ушу башталышын колдоп, курмандыкка барыбыз эле чалабыз. Ошол мен азыр тиги навигаторду кой бар деп эле жазсаңар, мен да жазып коем ушул жака. Телефондор менен кошо жазып коем, азыр тиякта көрсөтөбүз.